Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Ушул көрсөтүүнү калтырбай сандан санга улап көрүп, кандайдыр бир ой пикирлери болсо комментарийде калтырышып, ошондой эле эфирди бөлүшүп, жакшы сөз, жылуу кебин аябай дем күч берип жаткан көрөрмандарга терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Сиздердин баарыңыздарга алкыш, урматтуу туугандар. Ал эми дагы бир айтып койчу нерсе, YouTube канал ачкам. Мына ошол YouTube'ка Шайырбек Абдрахман уулу деп кирип катталып койсоңуздар, Кудай буйруса, мына азыр Манас эпосын айтып жатам. Андан кийин Семетей, андан кийин Сейтек, андан ары биздин кыргыздын кенже эпостары бар. Курманбек, Жанышбайыш, жана башка деген. Мына ошолорду дагы айтып берип, YouTube каналга калтырып, ошол жака киргизип койсом деген жакшы оюм бар. Ошондуктан Шайырбек Абдрахман уулу деп кирип YouTube'дан менин каналыма катталып коюңуздар. Мен сиздерди ошол жактан дагы күтөм, туугандар. Эмесе токтогон жерден баштайлы. Мына ошентип керней үнү бапылдап, баягы доул басы даңкылдап, мына ошентип абдан көп кол келди дейт. Баягы дүрбү салып карашса, чүйдөгү Акун Бешим өзүнүн Амбал Чулу деген баатырын баштатып, Кер көлгө Оргого жардамга 600 000 колун жөнөтүптүр. Эми Кер көлдүн жээги аскерге толуп калды дейт. Каратал, Кашка суу деген жерлердин баарысы аскерге толду дейт. Ал жерге баягы Орго хан Амбал Чулуга тимеле бөйпөктөп, бөйпөлөңдөп, жүгүнүп, Манастан көрүп жаткан кордугун айтып, Манас анын жылкысын талап, өзүн камап жатканын айтып, баягы Амбал Чулунун алдына алтын күмүш чаштырып, 40 күнөөкөр кишини алып чыгып, башын чаптырып, мына ушинтип сый кылып тосуп алып, 3500 сыйыр союп, жана башка эсепсиз кой союп, баягы черүүсүнүн баардыгын, аскеринин баардыгын батырып калды дейт. Мына ошондо Каратал деген эски ат экен, кийин Каракол болду дейт ошол жердин аты. Андан Манас, Бакай, Үрбү бүт баарысы дүрбүсүн салып карап, эртеңки согушка даярданып турган учурда Орго хан дагы бир кат жөнөттү. Орго хан анткени мурдагы күнкү согушунда абыдан көп кишисинен айрылып, 200 000ге жетпеген колу менен калган болчу, абдан катуу жабыркаган болчу. Андан сырткары Амбал Чулу тетил чүйдөн бери бастырып келип, түз эле согушка кирип кетпесин, аскерди кичине эс алдырып алалы, аттарды бир аз от чалдырып алалы деп кеңешип, Манаска дагы кат жазып тур. Манас, балам айланайын, биз эми согушканга жараша ушул бир өзүбүздүн көңүлүбүз тойгондой бир согушалы. Ошондуктан баягы бабалардын салты менен, бабалардын наркы менен мен сага кат жазып турам деп, Шөкөн Бодоң деген аярларынан Манаска кат жөнөттү. Дагы бир күнгө мага ушул баягы тыным берип тур. Биз даярданып алалы, мыктап даярданып алалы деп. Аны Ошпур Манаска окуп берди дейт. Анан эми бул жакта жаткан Манастарда соо калмак беле. Андай болсо биздин союшубузга, биздин бүгүнкү аскерибиздин тамагына жылкыңарды даярдагыла деп аларга салыкты мойнуна илип туруп жөнөттү дейт. 6000 жылкы 600 киши кызматына берип, 6000 жылкы союшуна берип жөнөтүп, анан дагы бир күнгө тыным алышты. Эртеси согуш башталды. Эртеси аскердин баарысы Арал Тасма талаасына тизилип, арасы дейт ат чабым эле жер болду дейт да. Нары жакта Манастын 700 000 колу тизилип, кечеги Орго менен болгон согушта Манастар тараптан 2500 эле киши өлүптүр. Бир тобу жарадар болду дейт, бирок 2500-2400 эле киши өлдү дейт. Берки жакта болсо 40 ийген экен.
амал айла согуштун ыкмаларын билген мына ушундай атабыз Манас абдан баягы согушка маш болгон киши экен. Мына мынтип аскери аман калып тетигил оргонун аскердин баарысын кырып жоюп алардын башына каран түн салып жиберишти да. Ошентип эртеси анан согуш башталды. Согушта оргонун аскерлери бир тарап болуп тизилип, Манастын аскерлери бир тарап болуп тизилип, анан баягы эскиче жекеге деп кыйкырып ортого баатырлар чыга баштады дейт. Кытайлар калмактар жактан Маңгүлүк деген баатыры жекеге деп айкырыкты салып, ач айкырык куу сүрөн мына Маңгүлүк ала байрак деген атын минип чыкты дейт. Ага кыргыз тараптан Карыбек уулу Калдарбек деген чыкты дейт. Бул дагы баягы ченебеген эр мына ушундай баатыр найзасын жапырып, бери кел деп бакырып, Торат деген аты менен чыгып барып, Маңгүлүк ушундай баягы найзасын жапырып келип, баягы Карыбектин Калдарбегин найза менен сайганда ойт берип Торат Калдарбекти алып чыкты дейт да. Ойт берип буйтап чыкты дейт. Баягы найзасын кезеген бойдон келип, эрдин кашына чала тийип, ары көстөй кетти. Мына ошондо Карабек анын артынан жетип барып, далысына найза сайып, эми көтөрө берерде найзасы этин айырып кетип, баягы Маңгүлүк өзүнүн колун көстөй чаптырып барып, качып барып, колуна кире качты дейт. Мына ошондо элдин баарысы өлүп калсаң болбойбу ушундан көрө, качып келгенден көрө, элдин баарынын шабайын суутуп деп, аябай Маңгүлүктү жаман көрүштү дейт. Маңгүлүк ошентип колго кире качканда артынан Сагалак деген баатыр бери кел деп бакырып, баягы Карыбектин уулу Калдарбекти качырып жөнөдү дейт. Мына ошондо Сагалак Сарат менен чыккан экен. Калдарбекти качырып барып, жаа менен атарда, ал жаасын найзасы менен жетип барып, кага салып, андан Сагалак жаасын колдон түшүрүп, айласы кетип, дарманы кетип, ындан өчүп, артын карай алда качып жөнөдү дейт. Ошондо Сагалакты бөйрөккө муштап сайып калды дейт найза менен. Ал да колуна кире качты дейт. Ага баягы Маңгүлүк жетип барып, аны баягы элден уруш угуп калган Маңгүлүк Сагалакты уруш баштады дейт да. Ушундан көрө өлүп бербейсиңби колуна чыгып качкандан көрө деп. Көрсө илгери артынан найза сайылып калган, бул уят иш экен да. Душманга көчүк салган экенсиң деп аябай шылдыңдап урушчу экен. Мына ошентип эрлер чыгып бири-бири менен күч сынашып, бир убактан кийин Кытайдын Каткал деген баатыры катуу чыкты дейт. Кадимки Короготу деген жерден болот экен, Сун Кытай элден болот экен. Каткал жекеге деп чакырып чыкканда, ага Манас чыкты. Манас чыгып, Каткал экөө жаа атышып, жаа менен Манасты атканда, Манас анысын байкап, калканы менен калкаланып тоскондо, калканын теш барып, баягы жаасынын огу токтоду дейт. Ушунчалык күчтүү, ушунчалык баатыр, анан жаасынын огу дагы башкалардан өзгөчө, мындай бир жааны катуу тарткан баатыр экен да. Манас Каткалга баягы жаасын кайра оңдонуп атканча болбой, Манас ак кула менен чаап барып Каткалга жетип, аны ушул боорго сайып өттү дейт да. Найзаны учу бооруна киргенде Каткалдын ошол жерде ажалы жетти дейт. Андан кийин Манаска Алтаң чыкты дейт. Алтын деген суңдуу, ушундай суңдуу булардын чиндери болгон да. Мына ушул Алтын деген суңдуусу чыкты дейт. Аны Манас чаптырып барып, ушул найзасынан амал менен найзасын тийгизбей, кылычын сууруп, шириге чаап, башын үзе чапты дейт да. Андан кийин
Кубаң деген чыкты дейт. Кытай күрсү менен чабышып, Манасты баягы күрсүсү менен, эми ар бир баатырдын өзүнүн жакшы билген баягы согуш куралы болгон да. Тигил Кубаң күрсү менен чыгып, Манаска жетип, күрсү менен бир койгондо, сен тапкан экенсиң кимди, күрсү менен чабышты деп, колунан күрсүсүн сууруп алып туруп, өзүн чапты. Ошол жерде ал жыгылды дейт. Андан кийин хан орго, чулуу бүт баарысы, култак, буртка, калбаң, шибең, арсы, булардын баарысы эми жекеге деп, баягы эрлер жекеге чыгып, бир сыйра күч сынашып көрүп, анан берки кыргыз тарап үстөмөндүк кылганда, андан кийин орго чул экөө кеңешип туруп 100 000 аскери менен каптады дейт. Эми ушул жерде баягы толук алып келген 700 000 аскерин толук киргизбей, алгаш 100 000ден киргизип, Бакай болсо бул жагынан 40 000 кол менен барып, мына ушул жерде согуш амалдары, согуш ыкмалары абдан баягы көрүнүп турат да. Ошондо баягы согуштун аранын, согуштун өзүн сүрөттөп берет Сагынбай атабыз. Жебенин огу кыркырап, тийген жери быркырап, кан төгүлдү шыркырап, чаң обого буркурап, эки колдун айгайы асманга жетти чуркурап дейт. Бараңдын огу кыркырап, ок тийгендин баарысы оонап жатат тырпырап, өлүүчүнүн баарысы өңгөчүн тартып кыркырап дейт. Туу түйүнө турушуп, туусун таанып урушуп, арыстан эрдин баарысы ач бөрүлдөй жулушуп, аркы терки турушуп, арманы жок урушуп, колу сынып жие албай, салаңдаган андан көп, коркуп жаны чыга албай, алаңдаган андан көп, буту сынып сүйрөлүп, чолоңдогон андан көп, көзү чыгып көрө албай, олоңдогон андан көп, шыпыра чаап кулагын молоңдогон андан көп, ичегиси чубалып, сүйрөлгөнү сандан көп, ит чиркин бура тартпа деп сүйлөнгөнү андан көп, ай балта тийип башына ал жайганы сандан көп, кара бойдо чоло жок, кан жайганы андан көп, жал куйругу жайылып, ат өлүгү булайып, сакалдары жайылып, эр өлүгү сулайып деп, мына ушинтип согушту сүрөттөп берет. Бул согушта Ороңго дагы согушка кирген экен. Ороңго Манаска жолугуп калып, Манастын колунан ажал табат. Ороңго хан 60 жашта. Бирок баары бир баатыр согушка колун баштап өзү кирди дейт. Жамгырчы, эштектин жамгырчысына баягы чүйдүн башындагы Кеймен баатыр жолуккан экен. Жамгырчы Кейменди өлтүрүптүр. Көкчө кадимки баягы баятан бери, кечетен бери кайталап атын улам айтып жаткан Илебин баатырды чабышып жатып өлтүрдү дейт. Үйшүндүн үмөтү 200 000 кол менен баягы башка жагынан чаап чыкты дейт. Кадимкидей үстөмөндөтүп, кадимкидей жапырып, мына ушинтип 200 000 колду баштап келди. Баягы 100 000ден чыгып, 50 000ден чыгып атканда, ошол Ороңго, Кеймен, Илебин баатырлар өлгөндөн кийин үйшүн 200 000 кол менен киргенде кадимкидей оюлуп кетти дейт да. Бакай бир жагынан 40 000 кол менен кирди дейт. Илебин менен Кашкелди болуп, баягы өлүп калгандан кийин экөөнүн колун үйшүндүн үмөтү менен Бакай бөлүп тастады дейт да. Экөөнүн колун эки жакка бөлүп, баягы колдун, аскердин алын кетирип, мына ушинтип амалга салып, ыкмага салып, жеңип жапырышты дейт да. Андан соң баягы согуш ошол күнү кечке уланып, согушта баягы ат өлүгү тоо болуп, эр өлүгү тоо болуп, мына ушинтип согуш токтоду дейт кечке барып. Анан бири-бирин көздөшүп, бири-бирин истешип, жана менин жанымда өтүп баратып, мени албай кеттиң деп бири-бирин баягы сөккөн көп дейт. Баягы буту сынган мындан көп, колу сынган андан көп, өлүп жаткан андан көп, жарадары мындан көп дейт. Бири-бирин издешип, бири-бирин көздөшүп, мына ушинтип баягы согуш бүткөндөн кийин чогулушту. Бул күнү Манастын аскеринен 30 000 киши өлүптүр. 90 000 жарадар болду дейт. Ошонусун кошпогондо дагы 600 000 аман калды, 600 000 колу бар дейт.
Кытайлар 700 миң болчу дейт. Баягы Акунбешимден 600 барган, андан дагы тетигил жерде 200 миң калган, ошентип баягы 700 миңден ашык 800 миңге жакын кол болчу дейт. Алардын 300 миңи өлтүр, 130 миңи жарадар болуптур. Албетте баягы Орго өз өлсө, Кеймен Батыр өлсө, Илебин өлсө, андан бир топ баягындай шерлери жанагынтип жекеге чыгып аткан эрлери өлүп атса, анан колдун айласы кетип, качканы качып, алдаңдап, аларга буйрук берер бирөө жок. Аларды бул жагынан деп баягы белги берип, аларды баштарга бирөө жок. Анан кырылып жатат колу. Мына ошентип Орго хандын калаасы Маргуптал деген экен. Ошол учурда Маргупталга аскер кирип барып, калаанын баягы элдин баары чуулдап, катын калач кыйкырып өкүрүп, кыйсыпыр түшүп, мына ошентип колдун баары качты дейт. Ошол күнү анан кечке жуук бардыгы эми бүттү болушуп, тарашып, өлүгүн издеп табышып, жарадарын жөлөп жайына барышып, мына ошентип калды. Ал эми эртең кандай болуп жатат? Эртеси күнү баягы Манас ийирдин баарын, ошол жерде аскердин баарын тургузуп, кайра баштан катарга тизип, бүт баарысы кечинде даярданган дейт. Аттарын суутуп, кайра асабайлашып, мына ошентип эртеңки салгылашка даярданган дейт. Баягы бетинин баары кан болгон, чамбыл чаң болгон. Мына ошонун баарын жуушуп, аскердик кийиминин баарын түздөшүп, оңдонуп, кайрадан эртеси күнү катарга туруп, Оргонун колу келеби десе, Оргонун колу жок. Баягы алыстан жардамга келгендери кой айланайын деп жанын сактап, алар баягы бет алган жагына качышып, үйүн көздөй кайтышып, мына ошентип Оргонун эч кимиси жок. Калаасы калдайып бош калыптыр дейт. Элдин баарысы тоого качышып, жанын сакташып, мына ошентип тигилген эгини, эшиги, үйү, жайы, салган тамы, мына ошентип бүт баары талаада калган малы дейт, карабыз, мына ошентип калып калды дейт. Анан эми Манас колун тизип, эми кандай кылсак, бунун баарысы качып кеткен окшойт. Анда Маргупталга баралы деп олтурган жерде Оргонун аялы Самаркүл деген экен. 2 баласы бар экен. Мына ошо 2 баласын жетелеп, баягы жан жөкөрлөрү качабыз деп калганда, кой, Манас деле атанын баласыдыр. Манас деле эми менин акыбалымды түшүнөр. Эми мен катын башым менен алдына барсам, мени өлтүрүп салбас деп, өзүнүн ордосунан, Оргонун ордосунан 10 ат алып, 2 араба алтын, 2 араба күмүш жүктөп, баягы бир топ жакшы мүлк тартып алып, 2 баласын жетелеп, ошол жерде Ырамандын баласы Каратай деген, өзү түбү казак, Каратай деген Ырамандын баласын акын экен дейт. Мына ошону ээрчитип алып, ошол Ырамандын баласы Каратай баягы Санамгүлдү коштоп алып, Манастын алдына барды дейт. Анан Манасты көргөндө эле Ырамандын ырчуулу домбурасын алып чыгып, Манаска кошуп, ырдап, далай жерди караттың, тетигил жерден Кытайды жапырып, Дагалакка бардың, андан нары баягы Ымалай тоосуна чейин жеттиң, андан нары Көмүш Шамуу деген чөлүнө чейин жеттиң, далайды алып атасың, Кудай ушу сени колдоп жатат, Кудай ишиңди оңдоп жатат деп, абдан баягы төгүп, ушундай бир кыраатын келиштирип, уйкашын келиштирип, Манастын көңүлүн жибитип, мына ушинтип ырдаганда бакай баа берип жиберди дейт да. Вай ата, ушундай сонун акын экен деп, бакай баалап жиберди дейт. Ошол Ырамандын ырчуулу. Андан Санамгүл сурады дейт. Манас, тартуум ушул, башым тартуу. Мени өлтүрсөң өлтүр айнанайын. Бирок мына 2 балама тийбе. 2 баламды аман алып кал. Биздин байыбыз болсо, биздин ханыбыз болсо мынтип өлдү, шаарыбыз баягы бош калды, элдин баары качты, биз сага жеңилдик деп Манастын алдында 2 өктөлүп жүгүнүп турганда,
Манас айтып турат дейт. Эми мен өлсө Орго хан өлдү. Бул илгертен бабалардын жасап келген, бабалардан калган иш. Эки эр бири-бирин өлтүрмөк. Орго хан мени менен качпай, өркпөй согушуп өлдү. Муну мен эрдигин баалаймын деп, ал эми силерде кайсы күнөө? Ал эми балдарда кайсы күнөө? Силердин күнөөңөрдү, силердин айыбыңар болсо мен кечирдим деп, мына ошол эки баласын жанагы Оргонун аялын өлтүрбөй жон койду дейт. Ал эми бир өтүнүчүм бар. Ал дагы жаныңдагы акын баланы мага бер, мен эстип жүрөйүн, менин жанымда жүргөн жигитим болсун деп аны сурап алды дейт. Ошентип Ырамандын ырчуулун 5000 үйгө аким кылып, башына тажы кийгизип, өзүнө жигит кылып алды. Мына ушул жерде бүгүн токтой туралы. Эртең кайра жолугуп, эртең кайра ушул эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.